Assalamualaikum туғандар. Мен күнөс канамдагы тасманын кезектеги бөлүгү кысымы бүгүн биз бадыраңдар жөнүндө сүйлөшөбүз. Мына мен күнөс канамдагы бадыраңдар эгилгенине бир 3 айдан ары өттү. Мен азыр жана кагаздарымды караганга убактым жетпей ээринип атам. 3 ай 4 ай болуп калды. Бул бадыраңдарга бийиктигин Кудай буйрса, тетиги жагында байлаганга убактым болбогон үчүн, эгерде байласак, балким 3,5-3 метрге жетип калгандыр. Себеби мен мына күнөс канамдын төрү 3,5 метрден ашат. Ошо төрүндө шыпка жетейин деп турат бою. Бул бадыраңдар да өтө кызык өсүмдүктөр, өтө даамдуу өсүмдүктөр. Буларды да өзүнө жараша түйшүгү бар, өзүнө жараша булар менен да алек болбосо керек түшүмдү бербейт. Мен жанагы иштер менен алек болуп жүрүп, мына бадыраңдарын бир аз оорутуп алдым. Мына жалбырагындагы агарып турган бул илдетти шор деп коет кыргызда, орусча ложный плесень. Жана муну мен кетире албай койдум. Ушу башында кандайдыр бир өзүнчө этияттык жолун алып дарыларды сээп туруш керек эле. Мен ошолорду же туура эмес септейм, же болбосом ушу мен дары сеппейм деген принцип менен туруп алдым дагы. Аны ооруп баштагандан кийин эмне менен гана чачпасам да, бирок бул менден күчтүүлүк кылып азыр бадыраңдар менен ооруй баштады. Бирок дагы эле күрөшүп атабыз. Ушу күрөшүп келип, ушу 3 ай 4 айдан бери ушуга келди. Мен дагы бир нерсе ойлойм, балким бул бизде атмосферанын булганы үчүн таасир болушу мүмкүн. Биздин атмосферабыз тилекке каршы Кытайдын абасы менен бизге келет экен аба, ушуну да айтышат дыйкандар. Эми помидордун өзүнө келе турган болсок, помидордун да жалбырагы көп нерсени сүйлөйт, башка өсүмдүктөрдөй эле. Сууну да жалбырак аркылуу билебиз, керектүүлүгүн. Башка заттардын да, мына азыр мен жалбырак, мына ушу бадыраңдардын жалбырагы мага эки нерсени айтып атат. Калий жана магний жетпей атканын айтып атат. Мына бул жалбырактын кырындагы араң саргайып баштаган кыргактар мына ушул заттардын жетпегендигин айтат. Жана мындай болуп түшүмдүн ирейип калышы, бул дагы ушул бир нерсени айтып атат. Кээде мындай болуп албай атып, мына ушундай курап калганы бар. Бул да бир нерсенин жетпей аткандыгы. Ушулардын баарын биз сүйлөшүп турабыз. Мен билбегендигимди сурайм көпчүлүк. Жанагы WhatsApp'та дыйкандардын өздөрүнүн барактары бар, ошолордон сурайм. Россиялык дыйкандар менен мамиле кылам, алардан сурайм. Бирок буларга да мен дары бербедим. Кандай бербедим? Дарынын бере турган 3-4 жери бар. Азык катары дары беришет. Курт кумурскаларга каршы дары беришет, жана витаминдерди беришет. Жана ошондой эле ооруларга каршы дарыларды берет. Фунгицид, пестицид, витаминдер деп антипаразит деп аталат. Ушулардын баардыгы мен ушуларды аябай чектедим. Эмнеге? Мен өзүм үй бүлөм жейт. Өзүм жейм. Мен өзүм туура тамактанууну үгүттөп жүргөндүктөн колуман келишинче бербедим. Ошо сууга жанагы чөп чиритип, кыктын да түрү бар, тооктун, канаттуунун, мына ушундай кыктардан ушу астына жана өзүнчө илгерки башка элдерден табылган технологияларды колдонуу менен азыгын көтөрүп турууга аракет кылам. Бирок бул жанагы айта турган нерсе, бул атайы күнөс кана үчүн чыгарылган өсүмдүк болгондуктан буларда ошо уругунда эле дарыга муктажбы деп калдым да. Биздин өзүбүздүн жайдар уруктар жок калды. Мына ошо Кыргызстан өзгөчө кыргыз дыйкандары урук туткунундабыз. Мен ушуну түшүндүм. Эмнеге? Бизге баягы ГМО уруктарды алып келип отуруп, ГМО урукту бекер берип таратып жүрдү. Көрсө бул биз ушундай бир маңыроо эл экенбиз, анын бекерине сүйүнүп, мына карачы, аябай 3 метрге чейин өсөт экен, мындай ар бир муунунда 4төн бадыраң берет экен деп отуруп, помидорду да, бадыраңды, жүгөрүнү, бедени койчу бүт уруктарыбызды түгөтүп бүтүптүрбүз. Малга ар нерсеге берип атып, жүгөрүдөн бери, будайдан бери. Азыр үрөн көз карандылыгындабыз. Үрөнүбүз жок өзүбүздүн. Үрөн иштете турган жерлердин чарманын баарын жерин таратып бүткөнбүз үлүчтөргө. Алар эмне гана кылып атат, аякты Кудай билет. Үрөнчүлүк өзүнчө бир чарба болчу да. Аны биз түгөттүк, кураттык. Азыр мына ушундай F1дерди алабыз. Анан мен айтып атам, булар ушу канчалык кол бала кылып өзүңдүн жанагы табигый технология менен кылсаң деле ушу дары сурай берет окшойт. Бул бадыраңдардын өзгөчөлүгү, эми даамдуу. Мен бадыраңдарымды да өзүм сынап көрөм. Мына ушул өзүм өстүргөн бадыраң менен базардан алып келген бадыраңдын даамы да асман менен жердей. Албетте өзүмдүн колумда өстүргөн бадыраң базардан алып келген бадыраңдан асман менен жердей айырмасы бар. Эмнеге? Жок дегенде бул бадыраңдарды
мындай бир кол бала кылып өзүбүз өстүргөнбүз. Өстүрүүнүн мен мындай бир эски технологиясын дагы колдоном. Мына бадыраңдын түбү биздин мышыктын сүйүктүү жери. Мышык бадыраң жейт экен, мен таң калдым. Бирок биздин мышыгыбыз, биздин уруксатыбыз жок. Тийбейт бадыраңга. Мына бадыраңдын түбү көрдүңүздөр, буга да опилка таштаганбыз, анан чөп таштаганбыз. Опилкадан кийин чөп. Анткени мунун астындагы топурак дайым нымдуу турушу керек, ал үчүн нымды кармаган катмар ушул опилка. Анан мына үстүнө биз мына ушул чөптүн жана опилканын үстүнөн эле суу куйганда, сугарганда, мына ушундан эрип, суудан эриген бактериялер түздөн түз, мунун өзүнүн чөптүн да кубаты бар да, ушул кубаты бадыранга азык болот. То есть биз витамин бергенге анчейин деле муктаж болбойбуз. Бирок ошого карабай туруп, мынакей мынерде мен көрүп атасыңар, мындай болуп ун дегенде кургап калып атат. Мен айтам, бул да болсо ошо бир заттын жетишпегендиги, эми үйрөнүп бите элекпиз. Мен быйыл бадыраңды болгон экинчи жолу эгип атам күнөсканага. Былтыр дагы жакшы түшүм алдым эле, бирок тилекке каршы оорутуп алганбыз. Оорутуп алып жана паранеспороз деген оорусу бар экен. Бат эле бар жокту каптап кетти. Анан аргасыздан анын бардыгын токтотууга туура келди. Бул бадыраңдын сорту ушундай экен. Чоңоёт экен, аябай чоң бойдон. Кээде бир эле күн ашып кете турган болсо коондой болуп созулуп кетет. Мына ушундай үстүнө чейин мөмө алып аткан кези азыр биздин бадыраңдардын. Мунун баарын айтып атканым, туугандар өзүңүздөр эле үйүңүздөрдө күнөскана кылыңыздар. Колдон келген чарбадагы мүмкүнчүлүктөр менен эле күнөскана кылып өзүңөрдүн балдарыңар үчүн жете турган бир 5-6 бир күндө канча керек, бир 5-6 тарелка салатка өзүңөрдөн эле чыгарсаңар болот.